Кайтардым бүгін бір қоро қайтардым инемден учун түзөттүм ишенбей қоро күзөттүм угумдун учу долоной урулар өрү жолобой уру бир келсе уштайбыз башын бир айра муштайбыз Коромдун жерди жаман жол кайтарган кором аман бол кыз келин коро кайтарган илгертен калган салт ошол уру бир келсе муштайбыз бетин бир айра муштайбыз төгө жирген айнайбыз төбөгө жаап айнайбыз Аксай бир менен көк сайдан таш алышкан бекбеге ак арпа менен будайдан барша алышкан бекбеге күнгөй бир менен тескейде бет алышкан бекбеге кайтарган кором алты жүзек алтайланып келгенче Алдыркы жылдыз батпайбы ей, таң сөгүлүп атпайбы ей, кайтарган корум жети жүз ей, жер айланып келгенче жер тарткан жылдыз батпайбы ей, таң кашкайып атпайбы ей, кара күнкү этектебей, мен болоюн депеге Кадырман көрөрман, мына ушундай шаң менен эзелтен кыргыз элинде эмгек ырларынын катарын толуктаган Бекбеке ыры менен бүгүнкү көрсөтүүбүздү баштап алабыз. Биздин чыгармачыл топ бүгүн Лейлектин эң четки айыл аймактарынын бири болгон Кулунду айыл аймагынын Кулунду айылындабыз. Менин жанымда азыр апалар өзгөчө кыргыздын улуттук кийимдери менен, ошондой эле өзгөчө шаң менен бизди күтүп алышты. Амансызбы, Замир айым? Замир айым ушул Акмаржан тобунун мүчөсү. Мына ушул Бекбеке ырын кандайча тандап алдыңыздар, анан ырларды тандаганда эмнелерге көңүл бөлөсүздөр? Саламатсыздарбы? Биздин Акмаржан тобу биз ошол Бекбеке ырын тандаган мезгилде эмгек ырларына өзгөчө көңүл бурабыз. Анан ар бир ырды тандаганда элге жагымдуу, тарбиялык мааниси бар ырларды тандаганга аракет кылабыз.
Биздин Акмаржан Шайыр апалар тобу Кулунду айыл аймагында мындан 10 жыл мурда түзүлгөн. Шайыр апалардын мүчөлөрү ошол Кулунду айыл аймагына караштуу 6 айылдан тандалган айымдар болуп эсептелет. Биздин мүчөлөр 15 айым барбыз. Акмаржанды алгачкы түзүүдө ошол идеяны биздин Кулунду айылдык маданият үйүнүн директору Алдакулова Айниса эжеке идеясын көтөрүп чыгып, анан ошол айылдарды тандап уюштурган элек. Ошондон бери мына 10 жылдын убакыт өттү. Азыркы учурда биздин аялдар жалаң эле ыр бий менен, маданий иш-чаралар менен эле токтолбостон айыл аймагындагы ар кандай спорттук иш-чара болобу, акциялар болобу, кайрымдуулук иштери болобу, мына ушулардын баардыгыга биздин энелер катышат. Ошону менен биргеликте биздин негизги максатыбыз унутта калып бара жаткан кыргыздын улуттук салт санааларын элге жайылтуу, кыз келиндерге үйрөтүү, ошондой эле кыргыздын улуттук кийимдерин даңазалоо, тарбиялык мааниси бар ар кандай көргөзмөлүү иштерге катышуу. Чоң рахмат, чек болбосун. Кадырман көрөрман, бул топтун аткаруусундагы керемет чыгарма менен көрсөтүүнү алдыга карай улантабыз дагы. Биз Мая көздү андан соң кайрадан улантабыз. Бизден алыстабай туруңуздар. Karanın körüğüm tunan, karaymın dayımın tunan, ar günü esek gözünde acırayım tatlı. Ay uykudan arkını yesek gözünde acırayım tatlı. Ay uykudan azgır baybakçı sanalı ar günü eski salanlı tartını bay koludun karmaşıp çalgınığa cumuşka ay baralı tartını bay koludun karmaşıp çalgınığa cumuşka ay baralı. Süyünün gölün iskeli sürülünüp cal cal dikleri diktesi vaydıp turvaydı dilmeşli kaydan ay izleri tiktesi vaydıp turvaydı
Kızılı жоқ kızlar ay, tamылжыған жүзіңдің қызылы жоқ kızlar ay. Жашыл жолық дүрдей жан, жаңа açılған гүлдей жан, қызыл жолық дүрдей жан, қыз келіндер гүлдей жан, гүлдей жан, гүлдей жан, гүлдей 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 жан, гүлдей жан, гүлдей жан, гүлдей 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 жан. Ақсақтыңның селкенчек, андай теппей мындай деп, бурылчаның селкенчек, бурбай теппей мындай деп, селкилердің қолына секен қармап аласыз, түн ұйқыдан ойғытып сақсанаға саласыз. Жашыл жолық дүрдей жан, жаңа açılған гүлдей жан, қызыл жолық дүрдей жан, қыз келіндер гүлдей жан, гүлдей жан, гүлдей жан, гүлдей 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 жан, гүлдей жан, гүлдей жан, гүлдей 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 жан. Артыбызда турган кол өнөрчүлүк дагы өзүңүздөрдүн колуңуздардан жасалган ошол кылым карыткан кыргыз кол өнөрчүлүгүн жайылтууда, ошондой эле соңку мезгилдерде аны Киреше эле жеринде жумуш жок деп отуруп калбай, Киреше булагына дагы айлантып жаткан жайыңыздар бар экен. Бул боюнча дагы айтып өтсөңүз. Биздин Акмаржан шайыр апаларынын арасында Анаркан уздары тобу бар. Мына ошону жетектеген биздин жетек эжебиз Арзубаева Тажеже, анын мүчөлөрү бар Юлдашева Сулуу эже, ошондой эле Азимова Сары эжелер ошол Анаркан уздары чеберчилик тобуна катышып жүрүшөт да. Андан сырткары Седеп чеберчилик тобу бар, аны Ташбекова Бүзен эже жетектейт. Анын мүчөсү дагы Турдубаева Ширин эже бар. Биздин шайыр апалардын бардыгы кол өнөрчүлүккө өтө басым жасашат. Андан сырткары чапан тиккен эжелерибиз бар, желек тиккен эжелерибиз бар, килем согуп саткан эжелерибиз бар. Бул жакшы жөрөлгө деп эсептейбиз, себеби азыркы жаштарыбыз мындай нерселерге көп көңүл бурбагандыктан биздин эжелер, энелер өзүбүздөн кийинки муундарга мына ушуларды калтыруу максатында жаш келиндерге, кыз келиндерибизге килем токуганды, сайма сайганды, курак, оймолорду үйрөтүү менен чектелбестен алар өздөрүнүн ошол даярдаган буюмдарыны ар түрдүү аймактарда болуп жаткан фестивалдарга, көргөзмөлөргө алып барышып, сатып, өздөрүнүн үй бүлөлүк бюджетин дагы бекемдеп жатышат. Кадырман көрөрман, азыр ушул Седеп узчулук борборунда айылдагы чебер айымдар мына ушундай өзүңүздөр көрүп турган килемдерди токуу процесси жүрүп жатыр. Анда кандай жүрүп атат? Биз чогуу күбө болсок дагы андан кийин көрсөтүүнү алдыга карай улантабыз. Бизден алыстабай туруңуздар. Мына бизде Лейлек районунун килемдери деп өтө жогору бааланат. Мисалы үчүн мынабы арабы килем дейт. Мына кыздарыбыз арабы деп токулат, түрү да. Бул жүл килем деп аталат. Буну жүл дейт. Бул нукура жүнөн жасалат. Негине эмгек өтө оор, бирок боёйт, ийрет, жүндү тытып, ийрип, мына кыздарыбыз азыр ошондой жүл килем, арабы килем деп токушабыз. Бул натуральный, ден соолукка пайдалуу, нукура койдун жүнүдөн болот. Анан кийин основной мана биздин кыз келиндерибизге бардыгыга эмгек иши болуп, иш жай болду. Булардан канча жакшы кирешелер алабыз. Илгериден эле биздин ата энелерибиз, мамаларыбыз, чоң эне, чоң ата, тайнелерибиз ушундай килем токуп, кыздарыбызга бизге үргөтүп, биз мына кыздарга үргөтүп жатабыз. Мен насаатчы катары жаш келиндерге үргөтүп атабыз. Муну ата энелерибиз лейлек килеми деп өтө жогору баалап согуп келген. Бул үй бүлөбүзгө өтө жакшы киреш алып келет. Азыр дагы ошондой. Азыр мына жаш келиндерге үргөтүп атабыз. Кыздарыбызга, келиндерибизге үргөтүп атабыз.
Мына согушуп атат. Мунун эң пайдалуу жагы үйдүн экономикасы, турмуш жолубузда экономикабызды көтөрөт бир жагдан кыздарыбыздын чеберчилигини, кол өнөрчүлүгүнү өргөтөт. Ошондой бир жакшы бизде эң жакшы жөрөлгөбүз бар. Элек келебиз. Биз ушул тафник менен аппарат менен ушу килемдерди токуп чыгарып атабыз. Бул башка килемдерге караганда оңой жана жеңил. Убакытты да үнөмдөйт, жакшы. Ушундай мындай сүрөттөрдү түшүрүп алып, мисалга аргумент ар кандай сүрөттөрдү түшүрүп алып, ушинтип токулсак болот. Жакшы. Кыздарыбыз дагы жакшы үйрөнүп, өзүбүз дагы үйрөнүп, ушу менен иштейбиз деп аракет кылып атабыз. Менин жанымда азыр топтун мүчөсү Айсулуу аттуу эжекебиз турат. Эжекебиз 5 балага татыктуу тарбия берип, ошол эле учурда көп жылдардан бери узчулук өнөрдү аркалап келет. Деги эле кыргыз килемин, анын ичинде лейлек килемин токуп жайылтууда салымы жогору. Эжеке ушул кыргыздын улуттук кол өнөрчүлүгү, анын ичинде килемчилик өнөр эмнеси менен баалуудагы учурда бул багытта кандай иштерди аткарып жатасыздар? Бул багытта биз ошо уз чеберлик менен килем токуйбуз, саймачылык кылабыз. Ушу баардык эле ата бабалардын кыргыздын кылып жүргөн кол өнөрүнүн баарын эле жасайбыз бул жерде. Килем эмнеси менен өзгөчөлөнөт, кандай нукуралуулугу, ден соолук үчүн? Ден соолук үчүн пайдасы чоң. Себеби бул өзүбүздүн эле мал мүлкүбүздөн болгон эле малдын эле жүнүнөн натуральный болгон түрлөрдөн болгон немеде товарларда булар деген. Анын пайдасы көп. Балдар ушул килемдердин үстүндө эле отуруп чоңойгон, мисалы үчүн биздин балдарды. Жаштардын кызыгуусу кандай болуп жатат? Үйрөтүп жатасыздарбы? Ооба. Азыр кичине үргөнүп калды. Жаштар, кыз келиндерге үргөтүшкө аракет кылып атабыз. Үргөнгөндөр дагы бар ичибизде. Ошо кызыгып өздөрү келип ылтынып, мага дагы үргөтүп коесузбу деп келип өздөрү суроо берип, келип отуруп, килемдерибизге отуруп, уштап, согулап жататтар да. Кадырман көрөрман, мына ушул Ак Маржан тоонун аткаруусундагы дагы бир керемет чыгарма менен көрсөтүүнү алдыга карай улантабыз. Gönlünü kalsa karanı, kömürtür ottoy canamın şurtolun bolmos iş üçün, şırnalap jakın baramın İmeni bir o süylör, içimden sızıp kalanın
Ulu düğünü, keng düğünü da keng düğünü, kellegeyi teng düğünü da teng düğünü. Teng bolsa da bulalım, bir ölürgü bir ölür. Bolup çatkan, bolup çatkan, bolup çatkan cem düğünü. Biri tassa mun kaygı, biri gördü şır kaldı. Caratmanın var bolsa, bul düğünü, bul düğünü, bul düğünü. Barına sen iyi kılmayı. Çındık düğünü, bar düğünü, da bar düğünü. Yürülürgü tar düğünü, da tar düğünü. Vakit kongun adamda, uşul düğünü, şan düğünü. Süygönünü, cettegen geçirkin düğünü, sar düğünü. Kıyıp kıyıp külüp oğlum, içi tardı kırgındı. Görsem kıyıp külüp oğlum, Cakşadandı bir aramay. Çer aldığına, çer aldığına, iyi kılmayı. Yürürlükte adamlar, ay adamlar. Algalasın kadamlar, ay kadamlar. Aramızdan çok olsun, içi buzuk aramdar. Aç göz akma, aç göz akma, aç göz akma, ay sarandar. Akıp konso köp bölük, kaygı bolsa çöp bölük. Kağılayın adamsa, ölür baraday bu düğünü. Karına teni kılmayı. Uşul düğünü, keng düğünü, telegeyi teng düğünü. Teng bolsa da bulalım, bir ölürgü bir ölür. Ay bolup çatkan, bolup çatkan cem düğünü. Ömürdü kütkün ömürde, ömürün turbastı gülbey. Ötkörüysen аңдосуң dey, bir günce kalat görünbey. Bir günce kalat görünbey, bir günce kalat görünbey. Oğarsam uşke qaranday, dost tanış gönün alalmay. Varılıp gelse şaştırıvey, kalasın birin tabalmay. Kalasın birin tabalmay, kalasın birin tabalmay.
тартуу болуп жашабайт адам кайрадан жашабайт адам кайрадан жашабайт адам кайрадан. Эжеке айтсаңыз, мен билгенден албетте сиз энесиз, ошондой эле мугалим болуп дагы эмгектенип, маданият айылдан башталат демекчи. Ушул шайыр апаларда дагы айылдагы маданиятты өнүктүрүүдө жана коомдогу ар кандай окуяларга өзүңүздүн активдүүлүгүңүз менен жигердүү салым кошуп келет экенсиз. Дегеле убакытты кандай табасыз, убакытты кантип жетиштиресиз? Азыркы учурда мен 38 жылдан бери мектепте мугалим болуп иштейм, Тайыр Жолдошев атындагы орто мектебинде. Андан сырткары Кулунду айыл аймагындагы айылдар кеңешинин төрайымы болуп дагы иш жүргүзүп келемин. Айылдар менен тыгыз байланышта иш жүргүзөбүз. Ошону менен бирге эле биз шайыр апалар ушул кыз келиндер арасындагы зомбулукка учураган, ар кандай кыйын кырдаалга туш келген, ар кандай суроолор болуп кала турган болсо, анда биз ошол жалпы энелер өздөрүнүн акыл насаатын айтып, аларга жакшы жол көрсөткөнгө аракет жасашат. Негизинен биздин ушул Акмаржан шайыр апаларынын жаштары эң улуусу 80ге кирди, арты 55ке кирип калды да. Бардыгы ушул акыл насаат айта турган ардактуу ардыгер айымдар. Айтсаңыз эми мына ушул соңку учурларда, соңку жылдары ушул атаандаштык менен байлыгындан аз алуу, анан бай кедейге, кедей байга жетем деп ыксыз чыгымдарга жол берип келебиз. Бул боюнча жакында эле министрлер кабинети тарабынан мыйзам долбоору талкууга коюлду. Деги эле ушул ыксыз чыгымдарды кыскартуу боюнча кандай иштер жүрүп жатат да, кандай натыйжаларды жараттыңыздар? Бул ашыкча ысырапкерчиликке жол бербөө максатында айылдарда айылдар кеңештери менен бирге биздин шайыр апалар биргеликте түшүндүрүү иштерин жүргүзүштү. Ошол куда күткөндө барбы, той марекелерде кандай мареке болсо дагы аларды ушул ашыкча чыгымсыз жакшына кылып өткөргөнгө аракет жасап, мурдагыдай чөпүрөк көтөргөндү кыскарттык. Азыркы күндө 50 сом болобу, 100 сом болобу, 200 сомдон акча эле алып бара турган кылып бардык. Биздин айыл аймактагы айылдар мына ушуга азыр өтүп калышты да. Андан сырткары ошол баягы көпчүлүк учурларда баягы атаандаштыкты жоюу максатында бизде дагы өзүбүздүн жергиликтүү кеңеште талкууланып, айылдык кеңеште эме кабыл алынды, жобо. Айылдык кеңештин жобосун кабыл алышты. Ага дагы бир канча өзгөртүүлөрдү киргизүү менен азыр эл арасында таратуу алдында турабыз да ошол жобону. Ошондо кийит маселесин жолго коюп чечип алыптырсыздар да. Кийит маселеси, кийит кийгизүү маселеси, баягындай дасторкондорду себет даярдоо, анан ашыкча малдарды союуга жол бербөө боюнча бир канча ошол жоболорду өзгөртүүлөрдү киргизүү менен бүгүнкү күндө элге таратылуу алдында турат. Чоң рахмат. Мен ушул топтогу апаларды көрүп аябай кубанып турам. Анткени баары уул кыздар дерезеге жеткирип, аларга татыктуу тарбия берип, үй бүлө очогун өчүрбөй сактап, аны менен бирге коомго дагы салым кошуп келет. Ошо элет жеринде деги эле сиз дагы ошол энесиз дегендей азыркы учурда кездешкен тоскоолдуктарга туруштук бере албай эки ажырым жолго түшкөн жаштардын саны көбөйдү да. Бул боюнча сиз ушул бактылуу эне катары үй бүлөнү очогун өчүрбөй ушунча жылдан бери сактап келген айым катары эмне деп кеңеш айтат элеңиз? Азыркы учурда эң өкүнүчтүүсү биздин жаштарыбыздын чыдамкайсыздыгы. Ар кандай нерсеге, оорго, жеңилге дагы адам чыдай турган болуш керек да. Анан дагы бир себеби биз телефон деп ойлойбуз да. Анан азыркы учурда жаштарда миграция көп. Мисалы келин айылда калса, күйөөсү кеткен,
же болбосо ошол Россияга деле үй бүлөсү менен барып туруп ошол жерде дагы эки ажырым жолго түшкөн жаштарыбыз дагы көбөйдү. Бул ошол интернет желеси, мына телефондун зыяндуулугу деп дагы эсептейбиз. Эң ыйык бул үй бүлө болуп эсептелет да. Үй бүлөнү сакташ үчүн аял дагы эркек дагы турмушка даяр болуш керек. Билимдүү болуш керек. Турмуштун оош кыйышыны жеңе турганда гана үй бүлө куруш керек деп эсептейбиз. Чоң рахмат. Кадырман көрөрман, дагы бир керемет чыгармага кезек берели дагы. Андан соң маегибизди улантабыз. Çıkılday Жылдары өч көзüm жылтырап Birinin артынан шашылып қайдадыр Тарачы bu bakır barata O bakır kişine toratır Yaşlıktın hoşkunu bal buldan şangaça O bakır kişine toratır Yaş onun balına mukumum kangaça Uykudan uyg'onsam yarım gün Al kündün bakıtı alıstan Men ağa
Jet almay ertesi küt almay kıyналdım erigin артında o vakit içine torator yaşlıktın uçkunu bal buldum canlanca o vakit içine torator yaş onun balına mokomom kangaca. Birinin ardından şaşılıp kaynadır Karaçı o bakır barata geçine turata yaşlıktın uçkunu bavuldan canlanca o bakın geçine turata yaş onun balına mokomom kangaca. Жақшылық қалайым шын дирide
göçsün kappalıсын Uzara bersin uçun aray Yaşar çaday kөгөнүп Şatlıkta dayıp yürügüne Kuban ömür sürgüne Ul kızar bolup baktını Ay hurmatın çoğu görgüne Oğlundan kızından gelinden sıylı görgüne Oğlundan kızından baldardan sıylı görgüne Мына ушундай жагымдуу чыгармадан кийин кайрадан биз Өрнөктүү апалар теле долбоорунун кезектеги чыгарылышын алдыга карай улантабыз. Эжекейим топко келсек, Ак Маржан тобу деп эмне себептен Ак Маржан деп атап койдуңуздар? Ушул топту түзгөндө бизде аттыны тандаганда бир топ сунуштар айтылды да. Анан биз көпчүлүгүбүз ушул Ак Маржан дегенди жактырдык. Себеби илгертеден эле энелерибиз маржан мончоonu тагынып келишкен. Ал ыйык, жаман көздөн, жаман сөздөн сактайт деген сөздөр бар. Мына ошондуктан бизге дагы ошондой сөз тийбесин, көз тийбесин деген максатта, ынтымакта ошол жүзүбүз жарык, ак маржан болуп элдин мойнунда тагылгандай жүрөлү деген максатта ак маржан деп атаганбыз. Эми үй бүлөлүк колдоо, бала чака, жолдош дегендей сиздерде ушул чыкпайсыңар деп буттосуулар болбойбу? Жок. Азыр бардыгы пенсияга чыккан ардыгер айымдар, кожоюндары уруксат бергендиги үчүн биздин топто мына 10 жылдан бери жүрүшөт. Эми топтун ийгиликтери жана алдыга койгон максаттары тууралуу айтып өтсөңүз. Ак Маржан тобу 10 жылдын ичинде бир топ ийгиликтерге жетишти. Биз энелер майрамына карата мындан 3 жыл мурда Жалал Абад областында тартылган энелердин майрамына барып катышып келдик. Былтыркы жылы Ыркербенге Ош шаарына барып катышып келдик. Баткен областында болгон ар кандай фестивалдарга, майрамдык иш-чараларга, райондук деңгээлдеги иш-чараларга дагы катышып, биздин энелер барган жеринен ийгиликтүү алкыш баракчаларыны, ардак грамоталарды алып келип жүрүшөт. Кече жакында эле Баткен областында өткөрүлгөн Ак Иличек фестивалына дагы барып катышып келишти. Жакшы ийгиликтер менен өздөрүнүн чыгармаларын аткарып, алкыш баракчасыга ээ болду. Чоң рахмат. Апалар мына ушундай алыскы элет жеринде маданият улуттун жүзү дегендей, ушу маданиятты, улуттук баалуулуктарды, улуттук кийимдерибизди жайылтууда ушул ишиңиздерге чек болбосун, аман болуңуздар. Кадырман көрөрман, биздин чыгармачыл топ бүгүн Лейлек районунун Кулумдай аймагындагы Ак Маржан шайыр апалар тобунун жасап жаткан эмгектерине, анын алардын катылып жаткан таланттарына, өнөрлөрүнө күбө болдук жана сиздерге тартууладык. Апаларга ийгилик дейли дагы, ар бир үйдө өнүгүү, тынчтык, улуттук баалуулуктар сакталсын деген тилек менен көрсөтүүнү жыйынтыктайбыз. Келерки берүүлөрдөн амандыкта көрүшөлү.